Бүгүн дагы эң эле жөнөкөй ошол эле маалда маанилүү грамматикалардын бирин өтөбүз. Бул иоссо мүчөсү. Эки сүйлөмдү которуп, ушул аркылуу азыр түшүндүрүп берем. Мисол, 어제가 무슨 일요일이었어요? 무슨 요일이었어요? Keçe 주말은 кайсы күнү эле? 오늘이 월요일이니까 어제는 일요일이었어요. 이었어요. Байкадыңыздар? Бул грамматика жалан зата точко уланат. Кыргыз тилинде бул болгон же болчу деп которсок болот. Бирок бул өткөн чакта сүйлөп атканда гана улайбыз. Караңыздар, зата точтун аркасына улайбыз. А баштапкы формасы ида, иеё болот. Кыргыз тилинде ида мүчөсү жок. Мисал үчүн бүгүн күнгө жекшемби десек, кече жекшемби болчу. Өткөн чакта гана бул мүчөнүн котормосу бар. Эми караңыздар, бул жерде ида баштапкы формасы болду. O늘 월요일이에요 дейбиз. Бүгүн биринчи күн десек, 어제 월요일이었어요. Кече күнү дүйшөмбү болгон, болчу десек, 어제는 일요일이었어요. Жекшемби болгон. Көрдүңүздөрбү? 어제 деп атат, кече. Демек өткөн чакта гана колдонобуз. Кече күнү жекшемби эле. Кече 어제 болуп атат. Бүгүн эмес жана кече эмес. Аркада болуп өткөн зата точтордун аркасына улайбыз. Түшүнүктүү, Кече жекшемби күнү эле. 일요일이었어요. Бүгүн жекшемби десек, 오늘 일요일이에요 болот. Эртең десек, 일요일일 거예요 болот. Бул жөнүндө кийин окуйбуз. Нана сурап атат. 저는 가수였어요. Мен ырчы болчумун. 였어요. Байкадыңыздарбы? Касу пачим жок болгон үчүн 였어요 уланат. 가수였어요. Мен бир кездерде ырчы болчумун деген маанини берет. 과거 бул өткөн чак, 과거. 가수 болгон. 현재 азыр учурчак, 학생 учурчакта студент же окуучу экен. Ошондо 가수였어요. ырчы болчумун. 지금은 학생이에요. азыр студентмин. Караңыздар, бул жерде иеё уланды. Эми качан иёссоё же ёссоё болот, караңыздар. Эгерде пачым бар болсо, дайыма мен сабагым окугандар көнүп калгансыздар, пачымды мындай белгилейбиз. 학생 бул пачым деп аталат. 학생 иёссоё, студент болчу. Ал жакшы студент болчу же студент болгонмун десек. Кийинкини карайбыз. 도서관 пачым бар бул жерде дагы. Бул жер библиотека болчу. 도서관 이었어요. Библиотека болчу. Азыр библиотека болсо, 도서관 иеё болуп калат. Эми пачым жок болсо, X менен белгилейбиз. Пачым жок болуп калганда автоматически ёссоё келип уланат. ырчы болчу. Касу уунун астында пачым жок экен, ошондуктан ёссоюну улайбыз дагы. Касу ёссоё. ырчы болчу, ырчы болгон, жакка жараша которуп кете беребиз. 기숙사, жатакана. Общага деп коебуз. жатакана болчу. 기숙사 ёссоё. Бул жер мурда жатакана болчу. 기숙사 ёссоё. Түшүнүктүү? Ушундай таблицаны түзөсүздөр дагы. Пачым бар сөздөрдү бир жакка жазып туруп, пачым жок сөздөрдү бир жакка жазып туруп, өзүңүздөр машыгып көрөсүздөр. 학생 이었어요 деп туруп, алдына башка мисалдарды өзүңүздөр жазып көрүңүздөр. Профессияны жазсаңыздар болот, жердин атын, жуманын күндөрүн жазсаңыздар. Бардык зата точторду, билген зата точторуңарды жазып берсеңер болот. Азыр машыгып көрөбүз дагы бир жолу. 어제가 제 생일이었어요. Кече менин тууган күнүм болчу. 어제가 кече, 제 менин 생일 тууган күн болчу 이었어요. Бул жерге менин деген ордуна башка бирөөнү деле коюп туруп, кече апам тууган күнү болчу. 어제가 엄마 생일이었어요. 나나 씨는 좋은 친구이었어요.
Нанайым жакшы дос болчу. Чоун жакшы 친구 дос болчу 친구 였어요. Көрдүңүздөр, бул оңой эле экен. Болгон, болчу деген маанини берет кыргыз тилинде. Жакшы дос болчу. Ошундай жөнөкөй сүйлөмдөрдү гана жазып машыгып көрүңүздөр, татаал узун кылып жазып отуруп кереги жок. Дагы бир мисал. 제 꿈은 배우. 배우 бул актер, актрисаны билдирет. Менин кыялым актер же актриса болуу. 제 꿈은 배우였어요. Менин кыялым актриса болчу. Түшүнүктүүбү? Мына ушундай кыска нуска сабак болду. Мисалыңыздарды комментарийга калтырыңыздар. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.